Саламатсыздарбы? Кутман таң. Мен Бекиев Эмил Маликович. Сиздер менен саламдашып бир ойго келдим да, туугандар. Кече троллордун видеолорун көрүп, баягы Бекзат деген тролл бар. Анан ушу мен жөнүндө айтып кеттиler, Нурайым жөнүндө айтып кеттиler. Нурайым жөнүндө айтайын, Нурайым алтын кыз. Ондай кыз бизде болсо, бизде ошондой адамдар болсо, Кыргызстан эчак эле өнүгүп кетмек. Туугандар. Ошон үчүн Бекзат инеме айтып кетерим. Эми бизди итке таңапсың, акмак депсиң, эми мен окшоп тролл болосуң. Мен өзүмүн пикирим бар, өзүмүн позициям бар да, мисалы. Сага окшоп мен Lexus'tu 10 жылдап бака ала элекмин. Мен баягы билесиң да, мен арамактан жаман көрөм. Эми акаңкен, Садыр ака, Заканкен, эми тууганыңкен апереттен, не кылатын апербей. Lexus'тарды мингизип коюптур. Эми мындай да тууган. Кыргызстандын келечеги сен Садыр Закандан көрү, магачы 100 эсе мага Кыргызстандын тагдыры ойлондурат тууган. Ошон үчүн биринчи сүйлөгөндө башка талапкерлерди сен өзүң жамандап алдың. Эми мен Садыр ака жөнүндө айтсам, сен тиш алып атасың. Не, зектиги калппы же? Зекта. Зек эмес эмне анан? Магачы болуптур мына. Ушу малга чейин Садыр ака кылган ишин айтып берчи. Эмне иш кылды Садыр ака? Бир иш кылдыбы? Мен билгендери боюнча Садыр ака СИЗОдо 2017 отурганда өзүн кескени боюнча мен ишин билем. Өзүн мойнун кесип, өзүн өлтүрөм деп. Ошо адам кантип Кыргызстан элин башкасын? Суицид менен заниматься эткен адам. Элестетсең сен. Суицид менен заниматься эткан адам азыр президенттикке талапкерин коюп кетип атат. Эми элестет. Эми бизге эмнени үйрөтөт кыргыз элине? Мошенничествону үйрөтөт, алдашты үйрөтөт. Кумтөрдү алам деп ала албады, улутташтырбады. Матраевди камайм деп камай албады. 2 миллиард төлөйт эле, дагы эле төлөй элек. Тууган, ошон үчүн Бекзат инем, сен көп нерсени ашыкча кылып жеткизип атасың да адамдаргачы. Эми биз Нурайым экөөбүз, мен ал карындашым болот. Мен Нурайымды кече жакында эле тааныдым. Ошо Нурайымды коргоп чыгып, эми мына зектер баягы угроза кылган турбайбы? Ошо боюнча эле таанып калдым. Ага чейин тааныбайт болчу мен Нурайымдычы. Оразайымды деген. Ошон үчүн тууган ойлонуп сүйлөгөн сенчи. Анан талап. Закаң не кылды? Айтчы, не кылды? Кыргызстан үчүн не кылды? Биз үчүн отурган, он үчүн отурган. Эч ким өзүнүн кылмышына отурган. Кылмыш жасап отурган. Уккун келсечи. Ошон үчүн туугандар, баягы эртеңки 10 январь күнү шайлоодо адашпайлы. Анан кече мага Америкадан чыгыштыр. Кыргыз жарандарыбыз, биздин туугандар Америкадан молодец, сени поддерживаю дейт. Мен кече посольствого барбадым эле, америкалык посольствого барып кат жөнөтөйүн дебедим беле. Эми тууган шашылып айтып, азыр буларда каникулдар башталыптыр Америкадачы. Каникулдар башталыптыр, одан көрсөм бир январдын 3-төрүнөн баштап, бирок коллективный жазып кир дейт. Коллективный бир жакшы переводчикти алып кирип, мен жазам оны, мен жазбай койбойм, жазам. Американын мына жаңы шайланган господин Байденге мен жазам, каттычы, обязательно жазам. Мен Кыргызстанга мерде жазып кетти, Таңсулу Садыкматова, Кыргызстанга келсең бетиң тепти. Карындашым, мен сен ойлогон адам эмесмин. Мен бетимди да коюп берип тепкилетип турганчы. Мен кандай болсом мына Америкада болобу, Москвада болобу, Кыргызстанда болобу, мен жүрүшүм ушул. Мен бетке айткан адаммын. Мен анан кийин анда силерге окшоп пакта коюшту билбейм менчи. Подхалимствону да билбейм. Такырчы. Ошон үчүн туугандар, Кыргызстандын келечегин ойло турган болсок, өзүбүздүн жеке баягы кумириңерди жок кылып, эми силер кумир кылып алсаңар, бул адамды кече мен баягы депутат жөнүндө атын унутуп калыпмын. Дагы унутуп атам, азыр атынчы каластык азыр ким эле тупту. Атын унутуп атам. Кече эле эстедим эле.
ошо депутат айткандай кумир кыла бербегиле. Такыр кумир кыла бербегиле. Адам алтын эмес, салатык эмес. Анан кийин дагы бир нерсе айтып кетерим. Садыр акенин эми мен ойлодум эле Садыр аке түрмөгө түшүп баягы өз тагдырынан сабак алды десем, сабак албапты Садыр акечи. Садыр аке эми баягы орустар айтканда умный учится чужой ошибки дейт. Анан тупой учится свой ошибки деп коет го көбүчө. Ошон ойлоп калдым. Бизге бир мындай ушунча 5 президент алмаштырдык. Бир сабак болуп отур кыргыз элине деле. Мен ойлоп калдым, президенттерде күнөө эмес окшойт. Ушу күнөө биз кыргыз элинде окшойт. Ушу президентти тандаганда ушу көздү чоң ачып тандасак жакшы болот эле. Мээде бирөө Майк Мухтаров, өзүң атың менен чыксаң, мени айрый тургандарчы, мындай төрөлүк элек айттым го. Мен айттым го, Садыр акени тоготпогон силерди мен троллдор тоготомбу же фанаттарды. Койсоңор туугандар, уятты. Ой, флаг кылып. Кел, мен любой жерге барам. Мына кайсың, ким дейт? Мына Майк Мухтаров. Өзүң атың менен фексиң да. Мында чыгып, мында сүйлөсөң, мында чык. Сүйлөшүп. Анан кийин туугандар айта кетерим, анан да талапкерлер дагы жакшы талапкер бар. Мен ойлоп калдым туугандар, мына Клара Соронкул эжени шайлабайлыбы, Ох, мына Роза эжекеге окшоп калыс болот. Политиканы жакшы апарат. Бир эле Роза эжеке жакшы жол менен кетти да. Калганы жалаң эле качып, бирөөсү түрмөдө, бирөөсү Беларусьта, бирөөсү Москвада жүрөт. Ушу Роза эжекебиз мындай жакшы башкарды эле. Мен ушу ойлоп калдым, ушу бизге Курманжанды аткандай Клара эжекебиз деле шайлап алат окшойбуз деп атам да. Кандай дейсиң, Анан кече мен мына депутат жөнүндө, Иманалиев депутат жөнүндө көрүп калдым, жакшы сүйлөп эле. Мен аябай жактым. Бул адамды мен илгери эле сыйлайт элем, дагы эле сыйлайм го. Бирок көбү мына троллдор, фанаттар, Садыр акенин фанаттарычы өтө ашыр жүрүп атасыңар туугандар. Өтө ашыр. Подхалимствондагы, пакта коюштундагы кичине өзүнүн точкамда айтканда эрежеси бар да. Анчалык болобу туугандар. Одан көрүп, ошо фанаттарга айтып, троллдорго айтып кетерим. Ата-энеңерге кызмат кылганда фанат болбойсуңарбы? Ошо ата-энени кызмат кылганда фанат болгон, ошондо жакшы нарса болот. Анан ким президент болушун мен силерге айтам. Буну бир эле Кудай билет, ким президент. Бир эле нерсе болбосо, фальсификация болбосо, Адахан Кимсанбаевич утуп чыгат. Мен эми фальсификация деген себеби азыркы мурдагы биримдикте мекеним Кыргызстанда жүргөн туугандар, баягы шакалдар бар эле го. Кыргызстан партиясында адамдарды 2000ден парламент шайлоодо сатып алган. Ошо шакалдар азыр Садыр Зекамен жанында айланып төгөрөктө калышты. Нормальный адам ошондой шакалдар менен сүйлөшөбү. Уже канча деген нерсени обещать этип койду. Кантип анан кийин ушу 1 жылда мен көтөрөм. 1 жыл эмес, сага Садыр ака 100 берсе, 100 жыл берсе да көтөрө албайсың, Эркекче айтайын. Сиздин акылыңыз да жетпейт, памиңиз да жетпейт, мындай айткандачы, кыргызча айтканда. Туугандар, ошон үчүн баягында курук сөзгө эле ишене бербейли. Мына мисалы талапкерлер, жакшы талапкерлер. Мына мен Бакыт Калмаматовду сыйлайм, жакшы адам. Мына мен курактуу балам. Молодец. Коркпойт, эч кимден коркпойт. Бетке айтат, мага окшоп мына Садыр аканы зектеби, онда эле айтып коет ол. Ким мына? Соронкул эжекебиз мисалы Клара Соронкул коркпойт. Кече мен сотторун көрдүм. Убагы келет, Куда кааласа, азыркы судьялар да жооп берет. Бардыгы жооп берет. Азыркы троллдор да, фанаттар да кийин өкүнөсүңөр. Ушуй байке туура айткан экен депчи, агачы. Ошон үчүн туугандар, анан бул баягындай комментарий жазгандар мага кызыгы ойной. Силердин сөзүңөрчү мен мимо ушу пройдет. Чын айтайын. Мен өзүм үчүн жашайм. Мен Кыргызстандын келечеги, жаңы келген муундарга, ушу мага окшогон зектерге, зек бийликтерин таштабайын. Мындай мыйзам чегинде келген президенттер шайлансын. Кыргызстандын экономикасын көтөрсүн. Эртең январь пенсияга
төлөй турган акча жок экен. Каяктан табышат? Ошодон көрө ушу Садыреке бийликке умтулбай ошону экономиканы заниматься этпейби? Анан каяктагы нерселерди эле выбор кылып, эпидемия болсо выбор кылып жүрөт, адамдар чогултуп. Коронавирус каяка кетти? Канча адам өлүп атат? Же коронавирус Садырекеңер келип калса кетип калдыбы коронавирус? Туугандар, уят бул. Мен туугандар мындай. Кече мен угушум боюнча Садырекеге менин роликтерим жетиптир. Жеткен окшойт. Анан кийин мен айтайын, Садырекеңер мага никто. Чын айтайын. Мен Садырекени мен башында эле айтам. Фальсификация утуп чыгышы мүмкүн, ол да мындай ойлойм. Бирок эки тур болот менин оюм боюнча, анализим боюнча эки тур болот. Экинчи турда Адахан Кимсанбаевич утуп чыгат. Эсте биринчи турда Жээнбеков окшой 2% 2% авторитет менен элик кылып койсоңор, 51%. Анда туугандар, бул жакшылык алып келбейт. Жээнбеков кандай келди? Жээнбековду кара. Атамбаев алып келди, өзүнүн досун 3% менен, 54% менен өткөздү. Эптеп бир нерсе кылып өткөздү. Не болду? Акырначан отурган жери жок. Бийликке кандай келсең, ошондой кетесиң. Ошон үчүн ошону унутпаш керек Садырекечи. Креслого нит отурдуңузбу? Тез эле ушу сиз азыр жактап жүргөн фанаттар, шүмшүктөр, троллдор, ошо эле баягы подхалимдер сизди да ушу жарга апарып тыгып коет. Ушу жарга барып түшүрүп берет. Ошон үчүн эч ким ишенмеңиз. Эч ким азыр бул заманда көрүп атпайбызбы? Кече эле Жээнбеков оноо Кашкар Жунушалиев министри МВД качып кетти. Дезертир мындай айткандачы. Ого иш козголуш керек дезертирди. Бизде кандай ошондой уят генералдар болот, качып кетти. Опунбаев, мисалы, СМБндар. Ошо адамдар тик жакшына турганда ошо нерсе болбойт болчу. Сизге окшогондор зектер түрмөдөн чыгып кетпейт болчу. Ошон үчүн мен мына келерки талапкер ким президент болсо да айтып кетем. Тандаганда кадрларды, туугандар, нормальный кадрлар тандагыла. Анан баягы бок курсак, токко курсак генералдар тандап алып, коюп алып. Анан акырына келип качып кетти. Ошон үчүн бу жерде мамлекетибиздин тагдыры кызыктырыш керек. Анан бу жерде бирөө сарт деп жазып, тууганым, мен сарт эмесмин биринчиден. Мен кыргыздын баласы болом, менчи. Кымыз ичкен. Ай туугандар, шунчалык негатив жазасыңар, Ай туугандар, ушу качан пейилибизди өзгөртөбүз туугандар, Кече каякта жүрдүң эле, баягында 2017 Казакстандан кирип келгенде каякта жүрдүң эле, Садырекенин балдарын уруп жүргөндө каякта жүрдүңөр эле, эми чыгып алып. Уят жок да силерде, уят жок силерде дагычы, ушу подхалимдердечи. Пакта коюшту азыраак пакта койсоңор. Анан туугандар, дагы бир нерсе айта кетерим. Баягы кече Бекзат хадис жөнүндө сүйлөйт, ол жөнүндө. Бул динде мындай да тууган. Бекзатка троллга айтып коем. Тууган, сен башка талапкерлерди жамандап атасың, баары. Эмнеге өзүңүн талапкериң келгенде мактап коюп атасың? Кайсы жакшылыгына мактап атасың? Айтчы. Жакшы. Мен бир жакшы иш кылганын, Садырекенин бир жакшы иш кылганын көргөн жерим жок. Мисалчы, вообще көргөн жерим жок. Эмне иш кылды? Мага көрсөткүлөчү, мына ишти кылды, буну кылды деп айтып бир жакшы иш кылды кыргыз элинде. Только популист, пиар, кара пиар менен кумтөр дагы запас төгүп калды, албай койду, улутташтыра албады. Матраимовду камалбай койду. Мына жооп бергилечи, 2 миллиард төлөндү, төлөнгөн жери жок. Ошон үчүн туугандар, анан бир нерсе болсо эле каркыра сатылган эмес, каркыра сатылганда Садыреке окшоп зек болуп, Садырекенин жанында бир хатада отурмак. Ошон үчүн айтып коеюн, каркыра сатылган эмес. Дагы айтты. Мынага жетпегендерге дагы жеткизип коем. Каркыраны сатканда Адахан Кимсанбаевич Садыреке ЗКга окшоп, ошонун хатасында шерик болуп отурмак. За преступление. Андай болгон эмес. Себеби билет бардыгы. Бул просто Садырекенин троллдордун ошо Адахан Кимсанбаевич каралышы. Ошо эптеп президент болуп биздин Садыреке утуп кетсе экен. Өтпөйт Садыреке. Өткөн учурда эле биз иштетпейбиз. Мен мисалы лично мен айттым, мына азыр кат жазам Байденге, Кудай кааласа. Ал кез мен эртең Путинге да кат жазам, керек болсо
ушу дүйнөдө канча мамлекет болсо, мына державалар баарына кат жазып, ошол жерге митингге чыгам менчи. Талапкерди мен алдыртканга аракет кылам. Анан мен о кылып, мен любой жерге барам, туугандар, любой жерге барып, мен кимиң болсоң тең ата сүйлөшөм. Керек болсо Садыр акаң менен да сүйлөшөм, тең атачы. Анан кийин бу деп сүйлөйсүң. Туугандар, мен эч кимдин фанаты эмесмин. Мен мыйзам чегинде гана, мыйзам чегинде. Баскынчылык эмес. Бул басып алды. Ону эч ким отрицать этпейт. Анан кийин кем чонтойлор басып алса, зектер мындай айтканда. Анан кийин мен унчукпай отура беришим керек. Менин бала чакам, менин келерки уундар ушу зектерге мен башкартып коем. Мен качан гана мен андай адам эмесмин. Мен зекке подчиняться эткенчи. Туугандар. Анан бу Сарт ака дейсиң го. Ким Сарт ака? Кимди мен Сарт ака дедим? Мен сага Зек ака деп атам мен сага. Тууган. Ошон үчүн туугандар, адашпайлы тааныганданчы, вообще адашпайлы. Мен, туугандар, ушунчалык Эгембердиев да, ким Эгембер, Заки Эгембердиев, ким Сарт? Менби, же Садыр ака Сартпы, же эмне? Ким Сарт, мен түшүнбөй калдым. Тууган, Анардин Абдулдаев, бетке айтсаң одан көрүнө, көзүмө келип жакында. Духуң жетеби? Жетпейт. Эркек болсоңор чыгып айтпайсыңарбы? Эркек калгам Кыргызстанда? Эркек болсо айткыла, мына мыйзамсыз болуп атат. Сен талапкерликке койгонго болбойт. Ошо соттор эле, ошо бир түндө актаган соттор деле. Бир күндө качан актаганын көрдүңөр, туугандар? Болсо Садыр ака рецидивист, билесиңерби? Мисалы, биринчи ходкасында 1,5 жыл отурган. Ташиев, Мамытов, азыркы спикер 1 жыл отуруп, Ташиев 1,5 жыл, Садыр ака 1,5 жыл отурган. Бийликти басабыз деп. Ошон үчүн Ак үйдүн кашасын ошодон алган, ошол жерде шымдарын жыртып. Ошону билип койгула. Бул экинчи ходкасы Садыр аканын. Европада отуруп алып, Эмил Каптагаевди инелерине приказды берип, барымта алган onu. Onu эч ким унута элек. 4 статья коюлган. 4 статья элестетесиң, орус статьяларды коюлган. Вообще орус статьялар коюлган. Ошон үчүн туугандар, мен билбем, жөнөкөй адамды андай жерге анан жок, бу дейсиңер. Күнөөсү болгон үчүн 2019-жылы Жээнбековден ырайым сураган, помилованиен орустар айтканда. Эмнеге сурайт күнөөсү болсо? Айтчы. Күнөөсү болсо эмнеге сурайт күнөөсү болсо? Эмнеге помилованиен сурайт? Помилованиен сураган адам күнөөсүн мойнуна алган болот, ошону эстетип коем. Эмнеге ошол учурда эле Текебаев сурабай коет? Текебаев помилованиен мен сурабайм, мен акталып чыгам деген. Мына Текебаевдин азыр соту дагы эле бүтө элек. Анан силер бир түндө коркутуп кандай акыбалда судьяны өкүм чыгарттыңар. Туурабы? Анан кийин бул дейсиңер, ал дейсиңер. Пейилди өзгөрткүлө, пейилди туугандар. Бийлик келет, кетет туугандар. Бийлик келет, кетип калат. Анан элдери калат, биз калабыз. Түшүнүп атасыңар? Анан кийин кечеги мен Ош шаарында иштегем да. Ош шаарында мен мына Кадырбаевдин малында аймактык кеңештерде ведущий специалист, катчы болуп иштегем мен, тазалык ишканада юрист болуп иштегем менчи. Анан ошо иштеп жүрүп көп нерсени көрдүм да, бул муниципальный ошо управленияда көбүнчө баягы админ ресурс деп коебуз го. Азыр деле ошо админ ресурс болду. Ушунча адам алып келесиң. Ошон үчүн эмне Садыр акам эмнеге адам көп? Ошо админ ресурс менен эле адамды толтуруп атат да. Барып мына квартальный комитеттерге айтат, мэрияга айтат, ол мэриясы бардыр, аймактык кеңештерге айтат. Алар адам чогултат, ошентип. Мен билем да кантип адам чогултканын. Анан азыр эпидемия болсо, анан адамдар чогултуп алып, тууган, мисалы талапкерин ушунча өтөт десеңер, онда реклама кылбай эле койгула, өтө турган адам реклама кылбаса да өтөт. Мисалычы Бишкекти кара, мисалы Ошто кара, только Садыр Жапар. Мындай сапаттуу товар реклама кылбаса да өтөт. Ошону билип алгыла. Ошо сапатсыз, ошон үчүн силер реклама кылып жүрөсүңөр.
ошо эле Жээнбековдун агитациясын баягы президенттик талапкер койгондо ошо агитацияны өткөзгөн. Ошо биримдик мекеним Кыргызстандан эле технологиясы колдонуп атат, ошо технологдор. Көрүнүп турбайбы? Туугандар, ошон үчүн адашпайлы. Мына Курсан Асанов мисалы жакшы талапкер. Бабыр Тойлубаев, Бакыт Калмаматов, ошо нормальный талапкерлер. Мен мисалы Клара Соронкованы деле шайлатып болчумун. Мисалы мен өзүм талапкерим шайлабаганда, мисалы Атахан Кимсанбаев жок болгондо мен Клара Соронкованы шайлатып болдум. Болсо Абдил Сегизбаевди шайлатып болчумун. Билет да ол за саясий мотив отургабаганын, за преступление, за уголовщину сидел деп билет. Ошон үчүн камалбайт. Если ошо саясий багытта камалганбы, Садыр эке, мына азыркы Сегизбаев, Айда Салянова иш козголуш керек эле, Атамбаевга иш козголуш керек эле, ошо прокурорлорго иш козголуш керек эле, ошо оперлерге иш козголуш керек эле, ошо эле судья канча 3 станцияда барды, 3 станцияга козголгон. Ошолор полный, ошондо гана соттун өкүмү чыгып, ошолор соттолгондо анан саясий мотив деп ошону признавать. Бир мындай общественный организация, укук коргоочу общественный, бул Садыр экенин саясий мотивде отурду деген жери жок. Ошону билип койгула. Анан о мактайсыңар эле көбүрөңөрдү. Мындай айтканда настоящий эле зек. Зекти билесиңер мындай. Зек десем эле бул чычалайсыңар. Зек деген бул заключенный. Эки хоткада отурган адам рецидивист болот, билесиңби? Рецидивист. Себеби бунун статьясы өкө тең окшош. Первый захват власти, попытка. Экинчиси деле ошо захват власти, применение оружия и насильство, и плюс она боюнча угроза жизни Эмиль Каптагаева. Бийликтеги адамды коркутуп өлтүрөм деген. Анан ушул адамдарга биз бийликти берипсек, анан эртең келип бизди коркутуп, биз ошентип коркутабы? Жок, туугандар, адашасыңар. Туугандар. Мен келем, туугандар, барам мен, кыжалатпабы. Мен силерге окшогон троллордон коркпойм, фанаттардан да коркпойм. Мен ачык эле айтайын. Керек болсо Садыр эке Зээңакардан да коркпойм да, чын эле айтайын. Мен болгондо акта, чындыкты айткан чырылдайт дейт. Мындай чырылдап айтам, силер чычалайсыңар, толкочу. Мен айтайын, мына Ак Ниет коомунун төрагасы катары менин аркамда да бир 7-8 адам бар. Мен ошо Ак Ниет коомунун куда каласа партия кылып туруп, мен чоң саясий аренага кирип туруп, ушу шүмшүктөрдү, камкорлорду, арамкорлорду, коррупционерлерди, зектерди азыркы бардыгын отургузуп, мен кудуретим да жетет, билимим да жетет. Мен эркекче айтып коеюн, бардыгы отуруш керек. Ошо 30 жылдан бери только сказка мени багып келип атасыңар. Уят, туугандар. Уят. Ошон үчүн, туугандар, эртеңки шайлоодо Он работает. В общем, я захожу в эфир,